Мада айылынын Кыргыз Чек айылында да учурда тургундар үйлөрүн, турак үйлөрүн тазалоо иштерин түндөп жүргүзүшүүдө. Негизинен кечеги жаратылыш кырсыгынан Кыргыз Чек айылында 95 үйгө, Асан Чек айылында 82 үйдө, Достук айылында 85, Мада айылында 60, Социализм айылында 15 жана Даткайыл аймагындагы Фуркат айылында 5 үйдүн короосуна суу кирген. Мындан сырткары 10го жакын социалдык объектилердин дагы суу каптагандыгы тууралуу маалымат айтылууда. Айыл тургундарын бул ирет жаандын ченемден көп жааганы таң калтырды. Анын кесепетинен сел жүрүп 400 үйдүн короосун каптап, жертөлөлөрүнө чейин сел суулары кирген. Ошол замат тазалоо иштерин жүргүзүүгө УКМ куткаруучулары жеринен келип, жергиликтүүлөр менен бирге иш алып барышкан. Тегеле мен 65ке чыгып атам, айланайын. Тегеле мындай жамгырды көргөн эмесмин. Илгери биз жашыбызда төл сезону, чөп сезону болуп, төл убагында ушу март, апрель, майдын 10-15-не чейин эле жаачу эле. Онда майларда гүлдөр чыгып тегеле жакшына болчу эле. Мындайды көргөн эмесмин. Бир жылдыгын бир эле жаап койду, айланайын. Тегеле мындайды көргөн эмеспиз, айланып кетейин. Заман тынч болсун. Мындай сел келсе дагы бир 50 сантиметр, 40 сантиметр келет эле да. Мен 1.30'ду биринчи жолу көрүшүм. 1.30 суу вообще машиналар агылып жылык жабыркады да. 10 жылдык эле бир жаап койду эле. Жабайт эле, мындай жабайт эле да. Эми өзүнүн ченеми менен жабайт эле, мындай сел болбойт эле, эл жабыркабайт эле. Бул мындай сел вообще өмүрүмдө эми биринчи жолу көрүп атчымын. Мына көрдүңүздөр, ар жок талкалап кетти, үйлөргө элдерге кыйын болду, баары жабыркады. Селден Мада айыл аймагындагы 2 мектеп, 2 бала бакча жабыркаган. Жертөлөлөрүнө суу кирип, короосун каптаган. Мектепке чейинки балдар бакчасы, Хамбике деген балдар бакчасы тоже Мада айыл өкмөтүнө карайт. Ал жерде ошол балдар ойночу участокторду алган да. Ошол Даткайыл өкмөтүнө караштуу Жолдубаев атындагы балдар бакча. Анда да балдар бакчада дагы суу аябай, сел аябай катуу келип, анан ошондой эле баягы интернационал орто мектебинин аянтчаларын алган. Беш Мойноктун билим берүү мекеме, Беш Мойнок билим берүү мекемесинин аянтчаларын алган. Сел суулары аймактык оорукананын Мада айылындагы филиалынын жертөлөсүнө да кирген. Мында көбүнчө медициналык жабдыктар жабыркагандыгы айтылды. Сел кирип, тераксакпалга келди. Жертөлөдө мен физиотерапия кабинетти, лечебный физкультурный кабинетти, УЗИ аппаратымды, массаж укалоочу, архивтерибиз, конференционный залыбыз коллектив менен чогуу иштеп көргөн. Ошолордун бардыгы жабыркады. Ош облусунун Кара Суу району аймагында бүгүн саат 20:00 карата жарыксыз калган 7500 абоненттин ичинен болгону 25 гана абонент калды. Ал эми калган 7475 абонентке электр жарыгы берилди. Белгилегендей, учурда Ош электр тармактар ишканасы тарабынан Ош облусунун жана Ош шаарынын селден жабыркаган аймактарында энерго объектилерди оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Учурда селдин кесепетинен улам жарак сабалга келген мамычаларды, аба чубалгыларды жана көмөк чордонду калыбына келтирүү иштери аткарылууда. Geçe bizge gelgen malumatlar boyunca 8 aporаны sel жууп кеткен болчу, азыркы 12 апора болуп атат. Бул дагы такма аламет эмес, дагы деле кошулушу мүмкүн. Ушундай зыяндар келип атат. Ал эми кече мындан сырткары да биздин Нокат районунда Алмалык деген жерде да сел катуу келип, ал жерде 1 апора жууп кеткен. Ал жерде 27 абонент электринес калган, азыр бригада иштеп жатат. Калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Буюрса аракет кылып атабыз кечке чейин жетишкенге. Сел жүргөн аймактардагы элдерге алгачкы медициналык жардам берүүгө Курманжан Датка үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан 12 мобилдик топ түзүлүп, мындан сырткары 6 тез жардам кызматы иш алып барууда. Кайрылгандар арасында шок абалда келгендер көбүрөөк. Текшерүүдө 2 жаран жеңил жараат алгандыгы аныкталган. Табылган оор 39, ал ичинен давилеси көтөрүлгөндөр 33, травмалгандар 2, диарея менен ооругандар 1, давилеси паспорт гиподинамия болгон 3, кош бойлуу аялдар 28, 1 жашка балдар 38 бала бүгүнкү күндө 15 күндө подорунда аныкталды. Ошого керектүү жардамдарды, керектүү ушул маселе берилди баарына.
Тазалоо иштерине таң эрте жалпы 300-гө жакын куткаруучу, 150дөн ашуун милиция кызматкерлери тартылып, алар тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин алып барды. Буга катар коопсуздукту сактоо иштери да жүргүзүлүүдө. Атайын бул жакта штаб уюштурулуп биргелешкен. Ошол менен күндөп түндөп иш алып баратабыз. Кечинде баягы үйүнө сел кирген атууларды коопсуздук жайга чыгарып, ошол коопсуз жайга чыгаргандан кийин түнкүсүн атайын 10 патрулдук пост уюштурулуп, ошол үйлөрдүн ээлери жок учурда жанагы уурдоолорго, мал уурдоолорго, тоноолорго жол бербөө үчүн коопсуздукту сактап түнү менен иш алып бардык. Жергиликтүү бийлик сел кесепеттерин жоюуда жарандык коргонуш штабы менен бирге иш алып барууда келтирилген чыгымдар аныкталып жатат. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.